Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун өкүлдөрүнүн айтымында швейцариялык Альф консалтинг компаниясынын каржы директору Мари Гамерданжеден кайрылуу жакында эле келди. Анда ал Кыргызстанда Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү болгон Альфа Телеком жоопкерчилиги чектелген коомунун 100% акциясын сатып алууга кызыктар экенин билдирген. Мекеменин өкүлдөрү аталган ишкананын 100% акциясы менчиктештириле турган объектилердин тизмесинде болгондуктан тендерге даярдануу иштери башталганын айтышууда. Финансовый директор компании Альфа Консалт SA. Швейцариялык Альфа консалтинг компаниясынын финансылык директорунун атына Мегакомдун 100% акциясын сатып алуу боюнча арыз келип түштү. Биз алардын кайрылуусун Альфа Телеком жоопкерчилиги чектелген уюмунан жүрөттүк. Себеби алар арыз менен бизге өздөрүнүн болочокто долбоорун кошо беришиптир. Анан биз бул компания боюнча Тышкы иштер министрлигине кат жолдодук. Анткени алар эмне болгон ишкана, кадыр баркы канчалык, буга чейин ушул сыяктуу ишмердүүлүк жүргүзгөнбү деген маалыматтарды билүү биз үчүн өтө маанилүү. Атка минер мындан тышкары үстүбүздөгү жылдын 9 январында Альфа Телекомду сатып алууга жергиликтүү Ака Minerals and Mining компаниясы да сунуш бергенин кошумчалады. Анын айтымында учурда бул компания кимге таандык, эмне менен алектенерин билүү үчүн Юстиция министрлигине кат жолдонгон. Буга чейин аталган компания Кытайлык Huawei Technologies менен кошо Кыргызстандагы акылдуу шаар долбоорун ишке ашырууга катышаары айтылган эле. Ошол эле убакта мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Мегакомдун базардагы наркын билүү үчүн 7 жергиликтүү 5 эл аралык консалтинг компанияларына кайрылганы белгилүү болду. Эске салсак, компания акыркы жолу 13,5 миллиард сомго бааланган. Биринчиден, Мегаком баасы, чыныгы баасы канча деп биз суроо берсек, аудит жасаш керек. Мен ойлойм, өзүн-өзү албетте Мегаком текшере албайт. Мен ойлойм, буга керек болсо эл аралык адистерди чакырып туруп, бир эксперттик топ кылып, ошону карап чыгыш керек. Канча активтери бар, чыныгы канча прибыль ала алат Мегаком. Мегаком ишканасы 3 жыл мурда алгачкы сатыкка чыкканда 19 миллиард сомго бааланган. Бирок андан бери 3 жолку аукциондо өтпөй калгандыктан тиешелүү талапка ылайык анын наркы улам төмөндөгөн. Анан да адистер мамлекеттик башкаруудагы ишкана башка коммерциялык компаниялар менен базар шартында атаандаштыкка туруштук бере албай калышы мүмкүн деп чоочулап жатышат. Мындай баасын мындай жакшылап коюп, анан кийин бир алам десе мен ойлойм сатып эле жиберип, жок дегенде бюджетке бирдеме каражат түшүп калат да. Азыркыдай темп менен кете берсе, 1-2 жылдан кийин Мегакомду эч кандай акчага эч ким албай да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мына себеби азыр технологиялар алмашылып атат. Мына азыр алар жанагынтип менчик сотовый уюлдук компаниялар менен атаандаштыкка жаза албай жатышат да. Мен ойлойм сатып, анан мүмкүн азыр менчикке түшсө, мүмкүн дагы бир башка каражат тап келип, салып, кайра Мегакомду мурунку деңгээлине келтириши мүмкүн да. Эске салсак, былтыр күз айларында Мегакомду түз сатуу чечими кабыл алынган. Көп өтпөй компанияны Россиянын сатып алууга ниетин билдирип, бирок ишкер койгон шарттар эрежелерге туура келбегендиктен макулдашуу ишке ашпай калган. Атка минерлердин айтымында бул ирет баары пландагыдай болсо, аны менчик колго өткөрүү август айына чейин барышы мүмкүн. Мирбек Айтикеев, Асхат Ибраимов, НТС.